Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı musulman bir tuğandar. Buna ömürlerimiz ötüp atat. Ar bir sekund, ar bir minut, ar bir saat, ar bir gün, ay, jıl bolup durup, kanday Allah Ta'alaga jakındagı atkanыбызды özübüz baykabay kılıp atabız. Mına geçe gün ele bir Ramazanды uzatıp attık elek, mına bir gün Ramazandın osunda turabız. Bir tuğandar, biz musulman bolgondan keyin bir-biribizge güzgü bolabız. Bir-biribizдің кемчилигибизди айтып, bir-biribizге эскертүүчү болуп, bir-biribizди жаннаттын жолуна ичитип, колубуздан кармап сүйрөгөн учурда ошондо мусулманчылыктын толук сыпатын аткарган болот экенбиз. Өмүрлөрүбүздү пайдаланалы, урматтуу бир туугандар. Өмүрлөрүбүздү күнөөнүн ичинде, өмүрлөрүбүздү ата-энеден безер болуп, Кудайдан безер болуп, ушундай күнөө иштерди кылып, арам нерселерди кылып, өзүбүздүн денебизди өзүбүз тозокко даярдабайлы, bir-biribizди угалы, Алла Тааланын Куранын угалы, пайгамбарыбыздын сүннөт жолунда жашайлы, аалымдарыбыздын какшап аткан насихаттарын угуп, ошо жол менен кадам таштаганга аракет кылалы, эки дүйнөдө бактылуу бололу. Хасанул Басри рахимахуллаху алейхи: "О адам баласы, сен бир нече күндөн турасың. Senin bir günün getkende, senin bir bölügün getet" деген урматтуу бир тууган. Günübüz ötkөнүнө сүйүнбөйлү, эртеңки күнгө жетебиз табага сүйүнбөйлү, бүгүнкү күнүбүздү пайдаланганга аракет кылалы. Анткени бүгүн Аллах субханала таала кылып алгыла, амал кылып алгыла, жакшы иштерди кылып алгыла деп бизге мүмкүнчүлүк берип атат. Бирок эртеңкигибизге эч кимибиздин кепилдигибиз жок. Бүгүн тирүү жүрөбүз, эртең өлбөйбүз деп эч ким айта албайт. Дүйнөдө 8 миллиард адамдагы эртеңки күнүн эч ким билбейт. Вама тадри нафсум маза таксибу гада, вама тадри нафсум би айи ардин тамут. Эч бир адам баласы эртеңки күндө эмне кыларын билбейт. Эч бир адам баласы кажерде өлүшүн билбейт дейт. Качан өлүшүбүздү да билбейт экенбиз. Аллах субханала таала энебиздин курсагында жаткан учурларда ажалыбызды жазып койгон. Мүмкүн эртеңдир, мүмкүн бир сааттан кийиндир, мүмкүн 60 жылдан кийиндир. Бирок бардыгы дүйнөнүн күндөрү ушундай тез өтүп кетет. Көз ачып жумганчалык өтүп кетет. Акылман адамдар ушундай дейт экен: күндөр өтөт, жылдар учат деп. Жылдар учкан убакыттарда жашап атабыз. Ушул убакыттарыбызды пайдаланалы. Bir günü Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga gelip: "Ey Muhammed, sen kanday жашап, kanday kalasan oşonday жаша, bir günü bari bir ölösün. Bul dünyada kimdi süysöň süy, bir günü andan ajıraysın. Bul dünyada kanday iş kılsaň da kıl, bir günü andan suralasın" deyt. Ar bir kılgan işibizden suralabız. Bugün amal kılıuçu günübüz bolup atat. Erteň esep berүүчү günübüz bolat. Erteňki gün bir gana esep. Bugünkü günübüzde esep jok. Allah Taala bugün bizdi esep alıp atkan jok. Bugün kılıp al, jakşılık iş kılıp al, Allah Taalaga жалынып жалбарып al, ata-enеңдин дуасын алып al, адамзатка жакшылык кыл, сооп таап al деп бүгүнкү күнүбүздү берип атат. Бирок эртең ажалыбыз келип туруп, рухубуз менен денебиз өзүнчө бөлүнгөн учурлардан кийин bir gana сурак болот. Ал жерде амал болбой, урматтуу бир тууган. Сумма ла тусалунна яума идин анин наим. Ушундай bir gün келет, ар bir берилген ниматтан, ар bir берилген жакшылыктан, ар bir кылынган ишиңден сурала турган күн келет экен. Ибн Мас'уд радыйаллаху анху ушундай деп айткан экен. Ушундай bir gün келет кыяматта. Ал күнү сен суук күндөрдө ичкен жылуу сууңдан да сураласың. Ушинтип мей кайнаткан ысык күндөрдө ичкен муздак сууңдан да сураласың дейт. Ар bir ишибизден сурала турган күндөр ар бирибиздин башыбызга келет. Урматтуу бир туугандар, ушул күндөн амалга бекем бололу, зикирге, намазга, орозого, колубуздан келишинче адамдарга соопчулук кылганга, садака бергенге, эмне Алла Таала сооптой турган болсо ошо нерселерге чуркайлы. Sahabalar ушундай нерселерди кылат эле. Bir günü sahabalardын чогулуп турган жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Бүгүн ким орозо болуп келди?" дегенде Абу Бакыр радыйаллаху анху: "Мен я Расулаллах." "Бүгүн ким садака берди?" "Мен я Расулаллах." "Бүгүн ким оорунууну зиярат кылды?" "Мен я Расулаллах." "Бүгүн жетимдин башынан ким сылады?" "Мен я Расулаллах" деп астыда болгон сахабалар
ошо күнүнүн кадыр баркын билишкен урматтуу бир тууган. Биз бактылуулук жолго барабыз дей турган болсок, пайгамбарларды, сахабаларды ээрчип, ошолор баскан жол менен басып, ошолор кылган ишти кылганда анан жаннат болот. Ошол жолдо Алланын ыраазылыгы бар. Алланын ыраазылыгын табышты Аллах субханала таала ар бирибизге насип кылсын.